Элдик видео. Курманбек Бакиевди туулган күнү менен куттуктап Яла тобу ырдады. Супер Чекиткейжи порталынын элдик видео бөлүмүнө Курманбек Бакиевдин Беларустун Минск шаарында өткөн туулган күнүндө тартылган видеосу жүктөлгөн. 70 жылдык юбилейге белгилүү өзбекстандык Яла тобу келген. Анда аталган топтун ырчысы Ташкенттен ысык салам. Курманбек Салиевич, бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Сизге көптөгөн жакшы каалоо тилектерди айткым келип жатат, деп чыгармасын тартуулаган. Андан кийин Курманбек Бакиев музыкалык топко ыраазычылыгын билдирген. Өзбекстан менен Кыргыз өлкөсү жөн гана коңшу мамлекет эмес. Өзбекстанда менин бир нече досторум бар. Президент Шавкат Мирзиёев премьер-министр болуп турганда мени тосуп алган. Биз Самаркандта 2 күн болгонбуз. Ал жака барганда бир гана жакшы учурлар эсте калган. Ошондуктан достор, бул тосту чыгыш өлкөсү үчүн, чыгыштын акылмандары, философтору, меймандостугу жана чыгыштын жан дүйнөсү таза эли үчүн көтөргүм келип жатат. Мына ушундай адамдардан үлгү алыш керек, деген ал. Маалымат булагы Супер Чекиткейжи. Бишкекте энесинин колунан 5 жаштагы баласын жулуп, урдай качкандар кармалды. Энесинин колунан 5 жаштагы баласын жулуп, качып кеткендер кармалды. Бул тууралуу бүгүн 6 августта Ички иштер министрликтин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ аталган кызматка саат 19:35 чамасында Рыскулов Тимиразаев көчөлөрүнүн кесилишинен 5 жаштагы баланы уурдап кетишти деген билдирүү түшкөн. Берилген маалыматка ылайык, кичинекей баланы белгисиз 3 адам уурдап кеткен. Жүргүзүлгөн ыкчам аракеттердин коопсуз шаар долбоорунун алкагында орнотулган камералардын жардамы менен жарым саат убакыттын ичинде кылмышкерлер колго түшүрүлгөн. Натыйжада Volkswagen Вента өлкөсүндө унаа токтотулуп, уурдалган бала менен кылмышка шектүүлөр кармалып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген, деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Супер Чекиткейжи. Камчыбек Ташиев бийликте отургандарга айта берип тилтешилди. Саясатчы Камчыбек Ташиев Солтон Сарыдагы окуя тууралуу пикирин жарыя кылды. Төмөндө Камчыбек Ташиевдин пикири толугу менен. Урматтуу эл журт, Солтон Сарыда болгон окуяга унчукпай, билмексен болуп кайдыгер карап олтуруу мүмкүн эмес. Өзүмдүн жеке ой пикиримди төмөндөгү пункттар менен жарыя кыламын. Биринчи, мамлекетибиздин территориясында иштеген инвесторлордун жасаган жумуштары мамлекеттин мыйзамдарына же элдин кызыкчылыгына төп келиш керек. Андай болбосо биздин өлкөдө иштөөгө тыюу салынат. Экинчи, Кыргызстандагы көптөгөн токен иштеткен чет элдиктерден пайда көрбөй эле зыян тартып келе жатабыз. Мисалы Кумтөр, Чаткал Алабуканын акыбалын караңыздар. Үчүнчү, негизинен мамлекетибиздеги алтын көмүр жана башка кендерибиздин көпчүлүгүн бир ушулундар эле алышкан. Алар кимдер? Депутаттар, мурун кийин чоң кызматта иштегендер, чоңдордун туугандары. Мамлекеттин лицензиясын, бийлигин пайдаланып алышат да Кытайларга сатышат. Ортодо миллиондогон доллар пайда алышат. Анан ошол жалган инвесторлорду крышевать этишип, бүт жаратылышыбызды талкалап жатышат. Мамлекеттик бийлик ушундай шуулуңдарды таап чыгып жазалаш керек. Элди жакырлантып, кыжырын келтиргендер мына ушулар. Бешинчи, нарындык элибизге таазим, башыбызды көтөрүп кыргыз экендигибизди дагы бир жолу сыймыктандык. Алтынчы, бийликте олтургандарга айта берип тилтешилди. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Дженнифер Лопес Москва шаарында кызы менен дуэт ырдады. Москва шаарына өзүнүн жеке концертин берүү үчүн америкалык атактуу ырчы Дженнифер Лопес учуп келди. Ал өзүнүн көрмандарына It's My Party аталышындагы шоу тартууламакчы. Таңертең менен ырчы мейманкалардын биринин жанына автобустан түшөр менен аны журналисттер курчоого алды. Концерттин өзгөчөлүгү Дженнифер өзүнүн кызы Эмма менен чогуу дуэт ырдагандыгы болду. Алар Титаниум аттуу ырды чогуу аткарышкан. Ырчы өзүнүн жаңы жана эски ырларынын бардыгын аткарган. Аны оңдогон бийчилер, атактуу музыканттар жана диджейлер коштогон. Аталган ырчы жакында эле өзүнүн 50 жылдыгын белгилегендигин айтып, жүрөктү жылыткан, сиз азырынча ишенип жатканда сиздерди эч ким токтото албайт, деген сөзүн айтты. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Акыркы 3 күндө Солтон Сары кенинде кандай окуялар орун алды? 3 августта Солтон Сарыдагы алтын кенин иштеткен Жоңжи Майнинг Кытай компаниясы менен жергиликтүү тургундардын ортосунда пикир келишпестик чыккан. Мындан улам 2 жаран жабыркап облустук ооруканага жаткырылган. Компаниянын бир канча өкүлү Нарын райондук ички иштер башкармалыгына сурак берүүдө. Бул чырдан улам 4 августта Нарындан 30га жакын малчысы чогулуп, пикир келишпестикке Кытай компаниясынын өкүлдөрү күнөөлөгөнүн айтышкан.
Кече 5-августта чырыланып 500дөн ашык адам чогулуп кен комбинатын куруп жаткан кытайлык Zhongji Mining компаниясына барган. Алар компаниянын кызматкерлерин кендин аймагынан чыгып кетүүсүн талап кылышты. Тургундар менен кытайлык жумушчулар бири-бирине карата таш ыргытышып, компаниянын кызматкерлерин сабап салышкан. Таш жеңил унаалар менен техникаларга да тийген. Тургундар компаниянын айрым жүк ташуучу автоунааларынын терезесин сындырып, тоодон ылдый айдап түшкөн. Алар талаптары аткарылмайынча кетпей турганын билдирип, боз үй тигип, Солтон-Сарда түнөштү. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, бүгүн ал жерге биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов барат. Маалымат үчүн Солтон-Сары алтын кени Бишкек шаарынын 355 чакырым алыстыкта жана деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте жайгашкан. Аталган алтын кени Бучук, Акташ жана Алтын төр деген 3 участоктон турат. Кенде 20 тоннанын тегерегинде алтындын запасы бар. Zhongji Mining Кытай компаниясы алтын кенинде 2009 жылдан баштап чалгынчылык иштерин жүргүзүп, 2013 жылы 2033 жылдын апрель айына чейин кендин бардык 3 тилкесин иштетүүгө лицензия алган. Маалымат булагы Супер Чекиткейжи. Бокс боюнча дүйнө чемпиону абакта каза болду. Варшава шаарында дүйнөлүк бокс кеңешинин жаштар арасындагы дүйнө чемпиону Давид Костекский абакта өз жанын кыйды. Дүйнө чемпиону абакта 5 жылдык мөөнөтүн өтүп жаткан. Окуя болгон жерге келген тез жардам дарыгерлери өзүн-өзү асып алган спортчунун өмүрүн сактап кала алышкан эмес. Спортчунун өлүм себебин дарыгерлер асфиксия деп аташты. Аны абактагы мөөнөтү аяктарына 2 жыл калган. Дүйнө чемпиону Давид Костекский урдалган автоунааларды легализация кылгандыгы үчүн кылмыш иши козголгон. Спортчуга 10 миллион Польшанын злата акчасына материалдык айып тагылган. Давид Костекский профессионалдык бокста 2001 жылдан бери 41 беттешке чыгып, 39 жеңиш менен аяктаган. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Швеция өкмөтү кайрычылардан акча топтоону ишке киргизди. Швециянын Эскулсуна шаар башкармалыгы кайрычыларга карата жаңы мыйзамды ишке киргизди. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, эми кайрычылык кылам дегендер шаар башкармалыгынан акчага уруксат кагазын алышат. 3 айлык кайрычылык иштин уруксат кагазы $26 берилет. Ал кагаз полиция бөлүмүнөн паспорттун негизинде берилет. Уруксат кагазы жок кайыр сурагандарга $416 айып пул салынат. Буга чейин шаар полициясы 8 кайрчыга уруксат кагазын берген. Үчөөнө жаңы мыйзамды сактоо боюнча эскертүү берген. Мындай төлөмдөрдөн качуу үчүн кээ бир кайрчылар жумуртка сатып отургандай түр көрсөтө башташкан, деп жазылат маалыматта. Маалымат булагы Супер Чекиткейжи. Ошто Лелин чокусунан түшүп келе жатып каза болгон туристтин сүрөтү жарыяланды. Ал Орусиянын ички иштер министрлигинин генералы болгон. Ошто Чоңалай районундагы Лелин чокусуна чыгып, кайра түшүп келе жатканда каза болгон турист Орусиянын ички иштер министрлигинин генералы экени маалым болду. 45 жаштагы Иван Иванов альпинизм менен алектенип жүргөнүн орус басмалары жазып чыгышты. Маалым болгондой, генерал эмгек көргүсүн алып, Лелин чокусуна чыгуу үчүн Кыргыз жергесине келген. Ал чокудан түшүп келе жатканда каза болгон. Окуянын чоо жайы 27 күнү орусиялык жаран Лелин чокусунан түшүп келе жатып 5000 метр бийиктикке келгенде байланышка чыгып, ошол бойдон кайра байланышка чыккан эмес. Ошондон бери ал дайынсыз болуп изделип жаткан. Турист Гары Азия туристтик фирмасында камсыздандырылган. 30 июлда саат 17:30 чамасында 6300 метр бийиктикте туристке тандык сумка жана визитка табылган. Ал эми 4 августта Аксай Travel туристтик компаниясынын альпинисттери 6200 метр бийиктиктен маркумдун жансыз денесин табышкан. Маалымат багы Супер Чекиткейжи.